Söz başından bolsun. Bugün biz Sankt Peterburg şаарынан Ошқа уштук. Бирок Ошто погода не то болуп, биз Бишкекке кондук. Конгонубузга мына уже 6 саат болду. Урал авиакаттам менен учтук. Мына бул жандай самолеттер турат. Келди, Стамбул келди. Бизде мурун келди Стамбул, Ош. Алар да Бишкекке конушту. Красноярский Ош, алар да бул жака конушту. Москва Ош, алар да бул жака конушту. Мына ады үстүндө азыр мен билгенден 1000ден ашык адам турат. Манас аэропортуна алып келип, болгондагы сыртка чыга албай турган жерине жанагындай терминал duty free ичинде тыгып болгон. Мен колладына. Мисалы бир пирожкиң 300 сом. Бир кичинекей чайың 200 сом. Бир тамак алайын десе тамак жок, болгону бир дашарак куруп берет 300 сом. Бир суу ичейин десең 350 сом. Эми адамдардын мен азыр бул жердеги акыбалын силерге көрсөтөм. Мисалы Стамбул Ош келди, өзүнүн баягы пассажирлерине ушунча күтүп турганына тамагын берди. Красноярск келди берди, Москва келди берди. Бирок Урал авиакаттамы бере албай атат. Биз таппай тазаны. Адамдардын эмне жакканын көрсөтөм силерге. Эми түшүнүп болушат негизичи, потому что ушунча эл турат бул жерде. Адамдарды кыйнап атыптыр, адамдар жер жатат бул жерде. Жаш балдар ушунча. Хотя бы киргенде ылдый жагына түшүрүп кой. Эл эшикке чыгат элдер. Сыртындагы кафелерге барсын, тамак жесин. Но 1000 адам нени жейт? Бул бир түрмөнүн ичинде камагандай болуп калды. Эч жака чыга албайт. Ичинде аба ырайы өтө начар. Балдарыбыз отура албай аткан учур. Негизи ошон үчүн айтарым. Ар бир авиакаттамдын жетекчилерине, өзгөчө Урал. Им, по-моему, пофиг болуп калган да. Келатканда деле 5 саат учтук. Тамак берген жок. Им мына жерде турат 7 сааттан бери эчким эчтеке берген жок. Биз го бир достор менен учканбыз да. Ошондуктан достор менен учуп өзүбүзчө сумкабызды эттерибиз бар эле. Өзүбүздүн курсабыз өзүбүз бар, биз кафеде отурабыз. Баштан аягынча төлөп коелу. Эми өзүбүз ойлобойбуз да. Ошондуктан турган жер. А бирок башка элдер кыйналып атпайбы? Мына мисалы азыр мына жерде Стамбул өзүнүн пассажирлерине тамагын берет. Эми жүрө берсем көп. Мына жагы толу. Адамдар мест таппай, жаш балдар барлар столдо окуп атышат. Буга ким күнөөлүү? Буга сөзсүз аба ырайы күнөөлүү, туура. Бирок ошол аба ырайын алдын ала турган нерсе керек да. Бишкекке конгондон кийин бир мындай duty free жана кымбат, эч жака чыга албай турган жерге тыгып койбой, жакшы мамиле кылса болмок. Все, мен сөзүмдү жыйынтадым. Калган өзүңүздөр жооп бересиздер. Вывод чыгарасыздар.